коомдук транспортко мына нааразычылыктар көп болуп аткан. Азыр да бар. Бирок мунун баары мына биз азыр контролго алып атабыз. Маршрутунда жүрөт машиналар. Бирөөсү тиякта башка жерде жүрөт. Эмне кылып жүрөт аякта? Автобустарды коюп салабыз, болду ошо менен. Чечилет маселебиз. Ойлобогула бияктан биз. Силер жок болсоңор башка иши жүрбөй калат. 25 осоо бар. Ошол 48 линияны тейлеген. Ошонусу жетекчилер бүт баары катышып отурат. Мына биз эмне үчүн муну киргиздик? Бул да ошол биздин жарандарыбызга, шаардын тургундарына, шаардын конокторуна заманбап условиялар түзүп берип атабыз. Силер жактан каржылоо чыкпайт, бул каржылоону биз өзүбүзгө алып атабыз. Кадимкидей баягы рейске чыгып, убагында иштеп, өз убагында кайра кетип турганыңыздарды мына бул жерде дагы баары көрүнүп турат. Баягы мурункудай каалаган убакта келип иштеп, каалаган убакта кетип калган болбосун. Бул жерде мына осолор, силер жетекчилер отурасыңар. Эми бул деле мындай жумуш да. Анан каалаган убакта киргизип, каалаган убакта чыгарып. Айыл болсо ошо силердин баягы коомдук транспортты күтүп атат. Коомдук транспортко мына нааразычылыктар көп болуп аткан. Азыр да бар. Бирок мунун баары мына биз азыр контролго алып атабыз. Маршруткалардын иш тартибин бузган осолор, мен сразу айтам, контраңар менен расторжение кылабыз дагы, силер менен келишимди үзөбүз. Болду, мындай бардакты токтотуш керек. Өзүңөрдүн ишиңерди татыктуу алып баргыла. Биякта дагы ошол студенттер, иштеп аткан адамдар дагы 8 саат положено иштеген, 8 саат положено иштеш керек. Коомдук транспорт үзүлбөш керек. Коомдук транспорт убагында жүрүш керек. Мына эми азыр ушул мобилдик көчүрмө менен биз ушул коомдук транспортту мындан дагы жакшыртып атабыз. Бул дагы мен ойлойм ушул шаардыктарга абдан ыңгайлуу болот го деп. Мына мен дагы көчөгүнү көрдүм. Абдан жакшы нерсе экен. Ушул кайсы жерде кайсы маршрут такси кайсы убакта келерин карап бүтүп, качан келет деп улам жолго чыгып, кайсы маршрутка келет деп улам карап. Ошон үчүн мына ушундай шарт түзүп атканда силер да бизге мындай навстречу баргыла да, чогуу иштешели. Бул деле шаардын чоң көйгөйлөрүнүн бири. Чогуу иш алып баралык, силерди да ошого чакырып атам. Көчөгүнү мына бир мисал айтайын. 125 маршрут. Маршрутунда жүрөт машиналар. Бирөөсү тиякта башка жерде жүрөт. Эмне кылып жүрөт аякта? Же бар өзүнүн жумушу менен кетип калды. Муну иш убагында кетип калып атат да. Мына ошондойлор болбош керек. Мындайларды дагы бир жолу айтам. Келишимди жокко чыгарабыз. Мына жакында 50 автобус келет дагы. Коомдук. Ошондой бузган маршруттарды, линияларды алып салып эле ошондой коомдук автобустарды коюп салабыз. Болду ошо менен. Чечилет маселебиз. Ойлобогула бияктан биз. Силер жок болсоңор башка иши жүрбөй калат. Ошон үчүн мындай бири-бирди түшүнөлүк.